Assalamu алейкум байке. Саламатсыздар. Келгениңизге абдан кубанычтамын. Чоң рахмат. Эми мен эсимде бар, булунан 1 жыл болуп калды болуш керек. Жусуп Абдрахманов жөнүндө бир жакшы документальный фильм тартуу боюнча бир конкурс жарыяладыңыздар. Сиздин атыңыздагы фонд. Ошол кинонун тагдыры эмне болду? Тагдырын айтып берейин, ал фильмди билесиздер, сценарийин Бакыт Орунбек журналист жазган. Жазып, анан кийин мага келип кеңешип, кандай кылсак байке, ушуга спонсорлук жардам бербейсизби деп. Анан мен дароо ага айттым. Бакыт дедим, эгер андай кинону тартсак, анда режиссерлордун ортосунда бир мындай жарыш, конкурс жасайлы. Анан ошол жерден баягы татыктуусун, баягы жакшы баягы сунушун баягы бир чоң бир экспертный группа түзүп, анан ошолор тандап алсын. Кандай дейсиң десең, менин ошол идеям аябай жакты да. Анан ошентип анан кийин бүт жана социалдык сеттер аркылуу аянда конкурс жарыяладык режиссурага ошол кинонун. Эми Жусуп Абдрахманов деген эми билесиздер кандай фигура биздин тарыхыбызда, биздин мамлекетибиздин түзүлүшүнө, эгемендүү болушуна бул кишинин салымы өтө эбегейсиз зор. Ошон үчүн бул кинону баягы мен өзүм сразу ойлоп калдым, мен өзүм да тарыхчымын да. Анан кийин мындай сапаттуу, мыкты кылып тартыш керек деген ой менен ушундай сунуш бердим. А киши макул болуп, анан 9 режиссер өзүлөрүнүн баягы сунуштарын бербеди ошол. Бакыттын сценарийин окуп. Мен да бар болчумун. О, Руслан, өзүң да бар эмес белең. Анан ошол жерден баягы конкурсный работаларды карап, анан кийин ошол жерден анан голосование болуп, анан ошо бир голос менен ошо Эрнест Абдыжаппаров утуп албадыбы? 9 киши добуш берген, 5-өө Эрнест Абдыжаппаровго, анан 4-өө каршы болуп, ошол Эрнест Абдыжаппаров утуп, анан ошо былтыртан баштаган, күздөн баштап. Анан эми бул документальный кино болуп аткандан кийин ал баягы элементами художественных реконструкциясы менен жасайын деген ой менен баягы сунуштап албады беле. Анан ал ушул архивный материалдарын дагы толуктап, баягы Жусуп Абдрахманов агайыбыздын, атабыздын баягы материалдары жетиштүү эмес экенин билип, Питерге барды, Москвага барды, Астана, Оренбург, Ташкент, ушул шаарларга барып, материалдарды чогултуп келип, анан кийин ошо биринчи материалын ошо мартта көрсөттү. Анан кийин мартта баягы дагы экспертный мындай художественный совет деп, тарыхчылар, журналисттер, ушул адамдар чогулуп дагы эмелерин беришти, баягы замечаниялар. Анан ошол ой пикирлерин баягы эске алып, анан Эрнест Абдыжаппаров да экинчи жолу дагы көрсөттү. Ошо экинчи варианты уже бир мындай 80-90% ошол бүтүп калганын сездик. Анан эми ушул июнь айында ошол акыркы доработкалар менен июнь айында, июндун ушул орозо Рамазан айы өтсө, ошондо бир жакшы Кыргыздын коомчулугуна ошондой бир премьерасын көрсөтөйүн деген ой бар. Жакындап калды, мынакей буюрса бир айдан кийин ушул биз ошол премьерага Кыргызстандын эли күбө болот деген ишеничтебиз. Бул абдан жакшы кабар. Аскар байке, бир суроодо эмне үчүн Жусуп Абдрахманов ушул кишини жөнүндө документальный фильм тарталы деп тандап алдыңыздар да? Себеби бизде бизде лидерлер көп. Анан баатырлар да көбөйдү. Ар бир билесиңер, ар райондо ар бир эле коктуга өзүнчө бир эмелерди кое баштадык го, эстеликтерди. Мына атабыз баатыр болуп дешинде. Анан эми эгер билсем тарыхчыбыз да баягы жазуу тарыхыбыз бар, ооз-эки тарыхыбыз бар, санжырабыз бар дегендей. Эми бирок баягы илимий баягы көз караш менен мен тарыхчымын, илимий булактарга караганда мынакей азыр тарыхчылар таап атат, тиги Кыргызстан 3000 эмес, андан да эрте баягы Кытай источниктеринде айтылган экен. Жакында эле мына тиги Мурас фондусу ошондой бир изилдеп, анын жетекчиси Кыяс Молдокасымов айтып калбады ушундай экен деп. Ошондой дагы мынакей жакшы жаңылык болду деп. Анан баягы Сымасян деп билесиңер, 3000 жыл деп азыр табылып атат. Мына Сымасян деген баягы Кытайдын тарыхчысы 2200 жылдык деп баягы билесиңер да, баягы белгилебедик белең. Кыргызстандын мамлекеттүүлүгү 2200 жыл экен деп. Азыр мына 3000ге жылып атат.
Анан ушундай тарыхтарды алып келгенде, ал баягы 2200 жылдык баягы биздин да башкы баягы биздин Кыргызстандын ханствосы бар экен. Андан кийин баягы Кыргыз улуу каганаты болгон, 8-9 кылымдарда күчтүү Кыргыздын каганатынан кийин баягы ал каганаттагы баягы империялар баягы жок болгондой, ал дагы империя жоголуп кеткен. Андан кийин баягы биздин жазуубуздагы баягы жазуу булактары да калбай, билесиңер, Оғыз эки кетип, мынакей Манас эпосу Оғыз эки кетип, тарыхыбыз Оғыз эки кетип. Анан кийин Оғыз эки санжырабыз деле келип 13-14 кылымга келип токтоп калып атат. Баягы Кыргыз бөлүнгөн депчи. Анда 13-14 жыл мурун Кыргыз жок беле, Кыргыз болгон да. Аны ошону менен келип, анан биз тарыхчылар мына азыр жаңы тарыхта, жаңы новейший историяда биз мынакей 17-жылы революция болгондон кийин мынакей Кыргыз мамлекеттүүлүгү түзүлө баштады, туурабы? Мынакей 24-жылы мынакей Кыргыз автоном облусу болуп түзүлдү. Ошол автоном облусуна баягы салымдарын ким кандай баягы биздин улуттун баягы лидерлери ким баягы салымын кошкон экен. Ошол жерде мынакей Абдрахманов, Айдарбеков, Исакиев, Эсенаманов дегендер. Мына ошолор чыгып атпайбы? Андан кийин мынакей 26-жылы автоном облусу болду. Автоном облусу АССР болду, автономный АССР 26-жылы. Анда кимдин салымы бар? Кайра эле баягы Абдрахманов. Ошол мынакей жаш кезинен баштап өзүбүз мынакей эме болду, председатель Совнарком Кыргызстандынчы. Андан кийин мынакей 36-жылы Кыргызстан союзный баягы республика болуп, жана 15-16 республиканын арасына кирбедиби? Ошонун баягы Сталин сиздер жана неменин мамлекеттүүлүктү түптөгөн мамлекеттүү биздин баягы эгемендүүлүктүн фундаментин ким түзгөн? Эгер жанагындай биздин союздук республика болбосо, биз деген жанагы Россиянын немесинде болуп калсак составында, же Казакстандын составында, же Өзбекстандын составында болсок, бир өзүнчө эле баягы облус болуп, мындай гана Каракалпак мынакей жүрөт, туурабы? Ошондой эле статуста калмакпыз да. А бирок ошондо Ленинге жолугуп, мынакей Абдрахманов жана съезд комсомолго барып, Ленинге жолугуп айтып берип, ошол анан Ленин айтып, ошол жерде кыргыз тилинде да жүргүзгүлө баягы ишти деп, өзүнүн баягы коренной элдин тили менен жүргүзгүлө деп ошол жерде Ленин айтып атпайбы? Ошондо эле баягы Ленинди жеткизип, анан Ленин айтып атпайбы? Кыргыз тилин унутпагыласыңар. Эгер баарын эле орус тилине өткөрбөгүлө, кыргыз тилиңерди өнүктүргүлө деп ошондо Ленин айтып атат. Анан азыркыларга да айтып коюш керек да, биздин кыргыз тилди баягы Ленин айтканда өнүктүргүлө деп. Керек болсо. Керек. Ошондо азыр болсо кээ бирлер айтып атпайбы? Кыргыз тилинин кереги деп. Анан эми мынакей Сталиндерге кат жасап атып, улам жолугуп атып мынакей автоном эмесин жасады, республиканы жасады. 30-жылы уже автоном биздин облусубуз, автоном АССРыбыз уже союзный республиканын эмеси полномочияларын алып туруп, постановление ошо Совнарком СССРдыкы Кыргызстанды өзүнчө автоном жанагы область эмес, республика эмес, союзный республикалардын эмесин правосын бергиле дегендей. Ошо постановление бар, ошо киного ошондой документти таап келиптир. Ошол документ кирип, анан уже 30-жылдан бери эле биз уже союзный республиканын эмесин правосын алып турубуз, статусун. Мына статус деген программа барбы? Статус. Ошо статусту 30-жылы алыптыр. А уже формально уже 36-жылы баягы союзный республика болуптур. Анан ушинтип алып келгенде, вот Токтогул атабызды билебиз, Токтогул атабыз баягы падышага каршы чыккан, анан тигиндей, анан мындай деп атыр. Баардык жерде эле Токтогул аттындагы филармония, Токтогул көчөсү, Токтогул району, Токтогул шаары акчадан бери мынакей Токтогул атабыз. Ошол бир ырдап баягы Бешкаманга каршы чыгып койгон эле. Баягы эме идеология ошончолук көтөрүп койгон да, мынакей тиги падышага каршы чыккан демократ деп. А ошол эле мынакей Советтер Союзу убагында Жусуп Абдрахманов вообще эле унутулуп калган. Анткени кийин биздин ошол союзный республиканы түзгөн кишилерди билчү эмеспиз да, биз анча баягы маани берчү эмеспиз. Айтматов бар экен, 37-жылда атылгандардын баарын билбей эле жүрчүбүз да. Анан мынакей азыр эгемендүүлүк алгандан кийин мынакей сезип билип атабыз. Ошол мамлекеттин фундаментин түзгөн, түбүндө турганын фундаментин куйган адамдар ким?
ошол эме болуп атпайбы, ошол Абдрахманов башында болуп атат да, ошол жерде эң баягы лидерлер ошо жана баягы лидерлердин арасынан суурулуп турган ошол Жусуп Абдрахманов болуп атат. Улуттук лидер мына ошондо ушул өзүбүздүн мамлекетибизди түзүп алалы, Кыргыздын мамлекетин түзүп алалы деп баягы улам айтып, биз өзүнчө мамлекет болушубуз керек деп. Биз Өзбекстандын арасында болушубуз керек. Казакстандын дагы составында болушубуз керек. Биз өзүбүзчө мамлекет болушубуз керек деп. Улам записка жазып, анан ошентип атып анан кийин өзүнчө мамлекет түзүлүп калганы ошол кишилердин эмеси өтө баягы. Аскарбек, ошол сөздөрү үчүн ошол эле жанындагы кыргыз туугандарынан куугунтук жеп жаман көрүнүп анан түбүнө ошол биз өзүбүз жеткенбиз да кыргыздар эле. Эми ушул улутчул болуп атат. Эгер мурунку тарыхты да алып келсек, ошо каганат деле ошондой болуп бири-бирибизди баягы чукулашып, бири-бирибизге ушуну көрө албастыктын баягы лайынан баягы биздин дагы империя тиги каганатыбыз тарап кеткендей сезилет да, ошондой эле болгон болуш керек. Анан кийин мынакей ошол баягы атылгандарга деле ошо чыккынчылар баягы эмелер жазып, баягы өзүбүздүн арабыздан баягы рапорттарды жазып, тигинтип атат, минтип атат. Анан кийин баягы тиги эле ошол кинодон көрөсүңөр, жана күндөлүктөрүнчү, күндөлүктөрүн Сталинге жеткиришиптир. Сталиндин мынакей ошо кинодон көрөсүңөр, эми мен баарын айтпай турайын. Ошол жерде Сталин Абдрахмановдун дневниктерин окуптур да. Элестетиңиз, Сталин канча эмеси бар, маселеси бар Советтер Союзунда. Ошо эринбей окуп, анан кийин өзүнүн резолюциясын коюптур Кагановичке. Изилдегиле дагы анан кийин мага баягы эме бергиле деп, сунуш бергиле деп. Анан ал жерден баягы Кагановичтин көз карашы бизге туура эмес экен, Абдрахмановго дагы. Анан кийин ошо жана атылгандардын себеби дагы ошол резолюциядан, анан кийин ошо Кагановичтер баягы өзүнүн баягы Сталинге рапорттарды, баягы докладдарды жасап, ошондон баягы репрессияга кабылган адамдардын арасында ошол дагы дневник дагы эме болуптур да, баягы повод болуптур. Анан ушунчалык таң каласың, анан эми Абдрахмановго токтогонубуздун негизи, ал киши ошондой улуттук лидер болуп, мынакей токтогулду мен айтып кеттим, кандай эле баягы ишин баягы муну азыр билип атпайбызбы? А кишинин баягы заслугаларын умалять этким келбейт. Ал акын, биздин мынакей мамлекетибизди түзгөн адамды унутуп калып, азыр эми чыгарып, биз даңазалашыбыз керек. Бул Абдрахмановду да, Абдрахмановду ушундай көтөрүшүбүз керек. Вот, анан баягы эле идеология болуп, баардыгы эле КПСС деп элечи, баягы Советтер Союзунун ураганында бир нече чети ушундан болду да. КПССтен башка идеология, башка бирегиндей элдердин тарыхы, менталитеттери, баягы каада салттарын баарын унутпай эле баягы бир мындай болуп кеткен да, унутулуп элечи. Анан ошондон баягы элдин баягы протест, ар бир мынакей Прибалтика баштады, Кавказ баштады, анан ошентип анан кийин Советтер Союзу урабады. Мен сиз менен сүйлөшкөнгө абдан көп экен да, мындай карап турсам, мисалы үчүн сиз менен кенен футбол жөнүндө сүйлөшсөк болот экен. Да. Сиз менен футбол ал түгөнбөс, ишкердик жөнүндө сүйлөшсөк болот экен. Футбол түгөнбөс тема. Түгөнбөс тема. Бирок жакында жанагы бизде Азиянын немесинде барып, элдин баарын бириктирбедик. Ошондо сиз турдуңуз окшойт тартында, Эми ал жерде мен турганда кандай, мен футболго көбүнчө ишенбей калганда элчи. Кыргызстанда ушул ойномок белет. Кыргызстан кантип ушу футболго өнүгүп кетсин, болбойт деген баягы эми пессимисттер аябай көп болгон да эми. Эми баягы оптимисттерден мен айтып атпайм. Оптимисттерден бир 4 адамыбыз бар. Мынакей Абдышата да бар, кантта тиги. Сакибаевдер. Вот. Бишкекте мынакей биспиз, Дордой. Алайда Аматов, Сейит деген Аматовдор брат эбелер бар, бир туугандар. Алар ошо Алайды кармап келе жатышат, бир туугандар. Анан кийин тиги Алганы бул Борбордун командасы Алга деген тарыхы бар деп эптеп мэрия менен күчкө салып карматып келе жатабыз. Курама командасы. Эми Алга деген клуб. Ал эменики да баягы мэриянын клубу. Бул жерде мэриянын клубу. Тиги Ошто Алай эме мурун жаштык агалтын болуп Кара суу командасы болуп, тиги Ошто анан кийин Алай болуп түзүлүп, анан ошо 4 команда мындай эмеси бар да, өзөгү бар баягы түзүлүп келет. Калгандары келип чыгып кеткен командалар мына Кочкор Ата, Карабалта деген командаларыбыз бар. Булар майда клубтар да бир аз. Анда эми алардын баягы эме спонсорлору
мындай слабый, акча аз бөлүнөт, анан айлык аз, билесиңер, футболисттер көп кармалбайт, башка жака кетишет деген. Таланттуулардын баары биздики кетип атат, кичинекей балдарыбыздан баштап. Анан ошого ишенген адамдар айтып атпаймынбы? Саналуу эле мынакей 5 манжага эле санап көрсө болгон балдар бар да, мындай инсандар бар. Ошону көп ишенген эмес. Анан кийин баягы жок деп биз баягы ийнени, кудукту ийне менен касканда жүрдүк. Менин выражением бар го, баягы Англияда туулган футбол Кыргызстанда өлүп калбаса экен деп. Ошол өлтүрүп албайлы деп уят болобуз. Эми болот, дүйнөлүк коомчулукка уят болобуз. Кыргызстанга келгенде футбол жок десе анда силер кандай калксыңар дебейби? Депчи. Анан ушу намыс үчүн жүрдүк. Жүрүп анан кийин жанагындай жаңы тренер келди, жана Кристинин деген жигит. Ал баягы биздин өзүбүздүн балдарга упор жасады. Чет мамлекетте жүргөн балдарыбызды топтодук. Ошол эле баягы. Негизи чындыгында азамат тренер экен ушул. Ушул жанагы өзүбүздүн балдарга упор жасады. Анан жанагы ошо Германиядан баягы 3 немис баланы таптык да, ошол жакшы. Алар деле бизден турбайбы? Бизде туулуп бияктан өзүп баягы, анан кийин тиги Германияга көчүшкөн да, баягы кетишип өсүлөрүн мекенинечи. Анан ошол балдарды таап анан кийин мынакей тиги группадан чыгып эмеге бардык, финальный частька бардык. Анан өзүңөр көрдүңөр футболду. Кытай менен асыс жерден эле калдык. Укмуш болду. Кытайды мынакей биринчи таймда бардыгын эми Кытай в одни ворота же ойноп аттык да бизчи. Кандай комбинациялар болуп атты, ооздор ачылып калды, 1-0 менен жеңип атабыз. Экинчи тайм башталганда жана вратарыбыз ушунчалык бир ошибка кетирди, Матяш. Өзүнө эле өзү киргизип салбадыбы? Анан ошондо толкундоо болсо керек. Толкунданып атып, анан кийин моралдын балдары сындырып салды да. Анан ал жерде тиги Марчелло Липпи деген Италияны 2 жолу чемпион кылган, чемпион мира кылган Липпи азыр Китайдын тренери, итальянец. Анан опытный ал деген. Сразу замендерди жасап, анан кийин перехватили инициативу, анан 2-1 менен утуп кетпеди. Но ничего, анан биз башка командалар менен анан кийин группадан чыгып кетпедикпи? Группадан чыккандан кийин анан эле эмеге түшүп атпайбызбы тиги? Хозяиндерге, кожоюндарга, эмираттарга. Эмират кандай мамлекет, Кыргызстан кандай мамлекет? Эми баягы чоң футбол деген чоң каражаттын, уюштуруучулар. Чоң каражаттан, тем более уюштуруучулар. Анан айыл үстү деген болот Кыргызстандачы, баягы Кыргызда көк бөрү тартканда күрөш болгондо айыл үстү деп коет. Айылдыктар баягы хозяин, кожоюндар эметет, үстөмдүк кылат. Анан тиги жерде экономикаларды салыштырып көрмөлү, ал эми асма менен жердей да тиги. Анан ал жерде ошондой эметип атса, ошончолук уюштуруп атса, анан кийин баягы тренерлер дагы, судьяларды шайлаганда деле анан кийин билесиз кандай жерде эмелер бар дейм, адамдын мамилелери болот да. Анан ошондой сүйлөшүлүү менен анан жанагындай судья табылды. Мен ошондон дайым коркуп аткам. Анан элдин баары эле билчү экен да, судья ошондой турган. Анан эми судьянан кийин билдик да, ошо Кытай башал, тияктын мурунда ошондой болгон экен, ошондой нерселер бар экен. Анан ошону коюп койду, анан кийин көрдүңөр, туурабы? Ошого карабастан биздер утуп алмакпыз, туурабы? Ал канча тартканы менен, канча тиги 2 жолу штангага тийди. Бир жолу баягы эми акыркы баягы минутасында көрдүңөр да, баягы мына 2 метрден тиги перекладинага сүзүп атпайбы? Анан ошондой оюнду көрүп, даже биз баягы плей-оффтон ары четвертьфиналдан чыкпай калсак дагы эл ушунчалык көтөрүлүптүр, ушунчалык көтөрүлүп, тиги башын кошуп койгондой болду да, бир баш кошулуп, дух бирилип калат экен да. Дух болуп эле тиги апалар деле, аялдар деле, жаш деле, карсы деле, тимеле баары улутуна карабай, ишенимине карабай, жашына карабай, тикебизден тик туруп ошону карап отурдук, тикирейип баягы эмне болот деп, жана бирок баардыгы ошол рахматын айтышты, ыраазычылык. Эми дагы күтсөк болот да, мындан дагы бир эми уже бир эме мындай өзүнчө бир фундамент түзүлүп калды да. Эми уже биздин эмебиз, атыбыз бар. Кыргызстанда футбол бар экени белгилүү. Эми ошону баягы наращивать этишибиз керек да, баягы постепенно. Эми ошол тренерибиз калды. Азыр ошол биздин команданын дагы тренировать этет, Дордой командасын, и курама команданы дагы тренировать этет. Эми азыр мынакей Азия эмесинде ойнобой баштадык эле, биз ойлогонбуз эми ошол январдагы жеңиш менен дагы биз дагы азыр Азия кубогунда жакшы ойнойт экенбиз деп ойнойт элесек,
Эми Түркмендин чемпиону, Тажиктин чемпиондору менен ойноп атабыз да азыр. Анан кийин өзүбүздүн поледа мен баягы январда уже бүртүк эметип калган экен да балдар. Өзүнчө бир мындай звездный болезнь сыяктуучу. Эйфория деген билесиң да. Эйфорияда жүрүшүп, анан кийин тиги келгенде анан өзүбүздүн поледан түркмөндөрдү 85-мүнөттө утуп атып, анан 85 киргизбейдик, 1-1 болуп калды. А өзүбүздүн талаада только жеңиш керек да. Нича менен кеттик. Бул бир сабак болду. Анан Тажикстанга бардык, Тажикстандан дагы жакшы оюн көрсөтө албай, мынакей аяктан утулуп келдик. Эми кайра Тажикстандын чемпиону келди, мына 2 күн болду, уттук. Эми баягы шанс бар да, эгер азыр Түркмениянын чемпионун дагы анан кийин тиги Худжан командасын биз жеңип алсак, анда эме бар да, шанс бар. Шанс бар чыкканга. Аскарбек, анан ошол жерде мен айтып кетейин деген нерсем, Тажикстанга барып келдик да. Тажикстанда граждандык согуш болгон. Граждандык согуш 5 жыл болуп 200 миңдей адамын жоготушкан. Анан алар бир 10-15 жыл артка кетишкен да. Артта калган. Кыргызстанга баягы көзү артышып. Биз азыр деле ойлочубуз артта жүрөт алар депчи. Анан кийин азыр барып көрсөк, алдыга кетип калсын. Анан Тажикстан өзүп атканын, тиги Өзбекстанда жаңы президент киргенин өзүп атканын башка кошуналарды айтпай эле коелу. Анан ичин күйүп атат да, ичин күйүп атат. Ошол стадион болсун. Мынакей ошол Исфара деген мынакей Баткенге самолет менен учуп бардык, ал жерден машинеге отуруп чек арадан өттүк. Исфарада 20 миң стадионду районный центрга салып койчу. 20 миңдик стадион, биздин мына азыркы Спартак стадионунда Дөлөн Өмүрзаков атында. Же болбосо тиги Душанбеде уже 2 стадион салып атышат. Тиги областной центрларда айтып атпаймынбы, жанагындай 20 миңдиктер, тиги 30 миңдиктер Душанбеде экөө салынып атат. 35 баягы эл аралык стандарт мененчи. Эми бул эменин айтып коёюн, футболдон кетип баратпайбызбы? Алардын өсүшүн, анан эми жолдору, тиги башка баягы инфраструктураларын, айыл чарбасы эми Тажикстанда аябай эле күчү экен. Анан Өзбекстанга бардык. Өзбекстанда эми билесиңер, жер менен катуу иштешет, туурабы? Эми алар границаны ачкандан кийин азыр булар аябай выгодный позицияда калды да, Өзбекстандар менен Тажикстан. Алар азыр эме Евразеске кирбейт аларчы. Евразеске кирбей, булардын баягы таможенный жана пошлиналары, бир топ жана налоговый салык маселелеринчи биз Евразес менен чогуу болуп атпайбызбы? Тигилер болсо эме кылып салды да баягы. Ниже поставили. Растаможкасын тияк бияк. Алар өздөрү чечет. Эми алар өзүлөрү чечет. Анткени анан кийин эми алардыкы товарлары дагы арзандап, анан границалар ачылбадыбы? Эми азыр ошолордун жанагы текстиль, биздин баягы текстилибиз күчтүү, кыйын деп азыр эметип атпадык белек? Эми алыбызда жокпу? Эми жок. Эми андан азыр Өзбекстан 30 миллион калкы бар. Тажикстан уже 12 миллион ушундай. Алар менен кийин биздин ошолордун товарлары мынакей бизге кире баштасачы, биздин жанагы текстильщиктер жана швейниктер отуруп калат. Ошон үчүн биз азыр Евразес менен чогуу болуп аткандан кийин алардын жанагы эмелерин, колебанияларын жана рыноктогу салык маселелери боюнча, жана таможня маселелери боюнча биз да алар менен тең болушубуз керек. Биз жанагы эмне үчүн баягы бир кезде өркүндөп швейниктер өзүп кетти. Биз анда башка мамлекеттерге караганда Казакстан, тиги Россия, Өзбекстандарга болгондо биздин эмебиз баягы ниже болчу. Электроэнергия ниже, зарплата ниже, таможня ниже. Анан биздин товарларыбыз арзан болуп, конкурентоспособный болуп, тиги Россияга кетчү, Казакстанга кетчү, бүт ошо Казакстан, Россиянын бүт базарларында бүт биздин кыргыздар отуруп атпайбы? Ошол канча оокат жасап, жылына мынакей 2 миллиардтан которуп турушчу. Тоо. Жылына 2 миллиардтан которуп турушчу. Азыр дагы жанагы 100 миңден баягы азыр 100 миңден эле жыл айына которосуңар деп дагы ограничение коюп атпайбы? Ооба, жакында киргенди Россиядан. Ооба, Россиядан. Дагы биздин баягы экономикага аябай терс таасирин берет. Бул эмне себептен деп ойлойсуз? Бул эмне үчүн? Алар айтып атпайбы баягы чёрный баягы эмелер, акчалар баягы мимо баягы эмеси жок, контролу жок, өтүп атат, баягы наличка менен өтүп атат, мына момундай өтүп атат дешип, анан ошолорду баягы контролдогонго мынакей ташматы ишматы 100 миңден
отуросуңар Петров, Сидоров, Ивановтардычы, например, айтып атам. Ал болсо уже жанагы биздин швейник дедим, оборотуна таасир тийгизет. Анда акчалар болгондо баягындай растаможка убагында болбой калат. Биз анан кийин кечиге баштайбыз. Башкалар тигилердики бүт либеральный бат кетет да. Биз баягы мурунку азыр швейный производствону развивать эткенден биз ошол жерден уже артта калабыз да. Артка калабыз. Азыр эми жаңыдан башталып атпайбы? Муну оңдошубуз керек да. Эгер оңдобосок терс таасирин тийгизет. Анан ошол башка мамлекеттерде мынакей Өзбекстан азыр ардыга чыгып кетиши мүмкүн. Ошо жана текстильный производство алар болсо жерди айыл чарбасы боюнча алдыга эчак кетишкен. Анан көп нерселерди чоң завод фабрикаларын сактап калышкан аларчы. Анан Тажикстандагы мынакей өсүлөр баягы кесин салып атышат. Мынакей жанагы Рогунский кесинчи. Эчкимге баягы баш ийбей баягы Каримов запретчиси дагы Рахмон өсү баш болуп өзү иштеп бир агрегатын киргизди. Анан ошондо эле баягы элин көтөрүп баягы тигил биздин жанагы айтып атпайбы Тажикстан жана гражданский войнасы. Ал биздин жана эки революцияга мындай тете болуп калыптыр азыр алар. Ошол биздин эки революциябыз ошолор баягы бизде гражданский война болгондой биз ошолор менен артта калып атабыз. Анан кийин буксовать этип атабыз. Ошон үчүн азыр жанагындай бир инвестицияны келиш керек деп атабыз. Анан кийин кайра эле митинг, пикеттер болуп эле, жана кайсы инвестор келет, жана чыр болуп аткан жергечи, кайсы келесо келип өзүнүн акчасын салат. Жөн эле туруп ал жерден дагы бирдеме революция болуп кетсе, акчасыз калат да. Баягы билесиң да. Анан кийин инвестициялар мынакей ысык көлдүктөр менен түшүнүп калышты. Мына мурун билесиңби, тигил кум төрдөн момундай жарылыптыр, анан тияк болуптур, анан бияк болуптур, анан митинг деген ысык көлдүктөр биринчи очередте токтоткула деген туристический сезон келет атат. Биз деген туристтерибизди күтүп алышыбыз керек деп. Мына ошол туризм аркылуу эле мынакей $500 миллион табылат экенбиз. Туура. $500 миллион бүт бардык билесиңер ал каяка кетет. Өзүбүздүн развитиябызга кетет. Адамдын развитиясына кетет. Ошол жагынан көрүп алып ичимге өттү. Сиз алдын ала уже жооп берип койдуңуз да? Ошол. Аскарбек байке, мына Дордойдо миңдеген адамдар тамактап жечү эле. Акыркы убактарда көпчүлүк могу соодагерлер соода болбой атат. Баштагы Дордой жок. Соодабыз жүрбөй атат деп сиз ошол Дордойдун основатели, жанагы башында турган адам катары эмне күтүп атасыз, кандай прогноз болот деп сурайын десем, сиз уже айтып койдуңуз анычы. Эми азыр ошо прогноздорду мен азыр айтып келейин мынакей кошуналарыбыздын жанагы тигиндей болот. Жагдайы мынакей Өзбекстан азыр границаларын ачып, жанагындай демпинговать деген айтып атам, жанагы таможняларын ылдый кылып бизге караганда, салыктарын ылдый кылып, анан товарлардын немесин чеке баасын жанагы ылдыйлатып, алардыкы баягы обороту менен баягы ошол товарлар азыр биздин Кыргызстандын рыногуна кирип атат, Казакстанга кирип атат, Россияга кирип атат. Тажикстандын товарлары да ошондой болуп кетип атат. Алар жана Евразеске. Евразестин правилалары бар. Анткени Россия, Казакстан баарыбызга бирдей болуш керек да. Ошол жерден эгер бирдей кылганда биз да ошо кошуналарга мына Кытай менен дагы ошол эле Тажикстан, Өзбекстан менен биз бирдей болушубуз керек. Анан ошондо биздин баягы товарларыбыз ошондой конкурентоспособный болуш керек. Анан ошондой азыр тенденциялар болуп, баягы соодадагы мынакей бүт мынакей торговый центрларды карасаңар, ошол эле ресторандарды карасаңар, ошол эле жанагы эмелерди, тиги базарларды карасаңар, азыр баягы соода азыраак болуп атканы сезилип атат. Бар сурасаңар соода начар деп баардык ушу бирден баары айтып атышат да, баары эле сурамжылоо жүргүзсөңөр ошондой болуп атат. Ошон үчүн ооба мурунку баягы жашоо турмуш баягы оборот момент күчөп миңдеген адамдар келип Дордойдон соода кылгандардын баягы азыраак болгону сезилип атат да. Ошо оборот анткени жанагындай факторлор. Бул жөнүндө айтсакчы, Аскарбек байке, көңүлү гана түшөт. Мен эми жакында бир дагы неме чыгыптыр, кандай сайт экенин билбейм, канчалык деңгээлде статусу бар сайт экенин билбейм, бирок биздин Кыргызстанды 10-чу орунга коюп коюптур кембагал мамлекеттердин ичинен. Биз өзүбүздү бай деп жүргөнбүз да. Себеби менимче бизде бизчелик машиненин жакшы түрү
бир Европанын мамлекетинен. Мен мисалы үчүн Малайзиядан да анчалык көргөн эмесмин. Ар бир машина кеминде бир 20 миң, 30 миң долларлык. Анан эмне үчүн кедейбиз? Эми ушуга неме суроодо, бул сизге берди беле башта же берген эмеспи? Мен бирок бергим келип атат. Ушундай кедей өлкөдө бай болгон оңойбу? Же кыйынбы? Бул суроого мен көп эле жооп бердим. Өтө кыйын, чын айтканда. Баягы эми бул жерде ар кандай баягы байгандар бар да, туурабы? Аны эл деле билет кандай байып эметип атканынча, ооба. Баягы бизнесте жүрүп байгандарды эл дагы билет. Башка чиновник болуп жүрүп байгандарды да билишет. Башка баягы бир жардамдар аркылуу байгандар дагы белгилүү дегендейчи. Бирок элдин көбүнчөсү советтик идеология менен эле жашагандарыбыз билинип турат да. Ошо жакшы жашап баягы баардыгын эле бирдей эле санай беришет да, баягы бул бай, бул деген тигинткен, ана минткен деп элечи. Вот ошон үчүн баягы жанагы муктаж болгон бир катмар бар эмеспи, баягы жумушу жок, же болбосо бизнеси жок, ушундай нерселер, алар баягы мындай өтө протестный эмеси, сознаниясы өтө күчтүү, аябай мындай остро турат да. Анан ошол жек көрүү, колунда барларды ичи күйүү, көрө албастыгы деген ушул явно эле билинип турат да. Айрыкча биздин баягы коомчулукта, биздин социумда деп коелучу, биздин коомдо. Анткени ошол бири-бирибизди баягы көрө албастык, анан кийин ичи күйдүүлүк деген бир нерсе, билбейм, кыргыздарда аябай ярко выраженный десек да болот да. Анан ошондон кийин баягы азыр эле ызы чуулар көбөйүп элечи азыр коомчулукта. Анан кийин баягы стратегический багыттарга кандай ушул өлкөнү сүйрөп алдыга чыгарып кетишибиз керек деген экинчи планда калып элечи. Бири-бирибиз менен эле баягы разборкалар түгөнбөй элечи. Ошо 26 жылдан бери эле ушул болуп келаткан да, саясат менен эле биринчи саясат алдыда болуп эле, жанагы базовый баягы баалуулуктар, экономика, билим дегендер ошо экинчи планда калып, анан ошондой нерселер менен биз эң туура баалуулуктарды экинчи планга калтырып атабыз да. Приоритеттер туура эмес жайгашып, анан кийин шайлоодон шайлоого, анан шайлоону өзүң көрүп атасың кандай болуп өтөт. Эгер баягы таза шайлоо болбосо, мыктылар келбесе, анан кийин билип атасың да. Мыктылар, например, сенде эле, например, журналист баягы күйгөн, мамлекетчил, улутчул, именно баягы элим деген адамдар келип ошол оңдой баштайса, оңдомоюнча, жанагындай келип эле баягы шайлоого акчасын берип коюп эле анан кийин тизмеге кирип эле анан отуруп калгандар болуп атпайбы? Анан эгер ошолор, например, 120дан бир 30% иштеп аткандар, калгандары угулбай эле жүрбөйбү, алар ким? Алар да ошол тим эле баш ото менен кирип алып, мына Кыргызстан үчүн мындай иштейбиз, мону оңдоп эле тигини мореки направлениялар менен кетели деп анан сүйлөй баштаса, анан кийин баардык эл түзүлө баштайт да. Анан кийин эле бир чыр чыгат, эки чыр чыгат, 3 чыр ызы чуу. Анан ушуну менен эле анан ошон үчүн жанагындай ичин күйөт экен да, башкалар ошентип ызы чуусу жок эле алдыга кетип атканда, анан кийин биз ушинтип отуруп калганыбыз, буксовать эткенибиз дейчи, отуруп буксовать этип атканыбыз тыгылып калган машинедей болуп атат да баягы. Туура. Эми билинбей эле кызыктуу адам менен негизи сүйлөшкөн абдан кызыктуу да. Убакыт кандай өткөн? Мына биз башында 30 минут кандай өтөт деп аттык эле, 30 минут өтмөк турсун, 30 минуттан көп өтүп кетип жүрсөң мага кайра убактың бүттү деп сайрап атат. Эми Аскарбек, көбөйтүш керек энди. Биз мындай кылалык, мен сизди дагы бир күтөм. Шашпай дагы 30 минут өтүп кеттирби? 30 минут өтүп кеттир. Чоң рахмат сизге келгениңизге. Эми бизди азыр кууп чыгат студиядан. Салымбеков кетсин деп атышабы? Сизге рахмат чоң. Убактыңызды бөлүп азыр театрга барам деп күтүп атканыңызга карабай келип оюңуз менен бөлүшүп, бирок мен сизди дагы бир күтөм. Шашпай дагы бир сүйлөшөбүз деп. Ошо кинонун премьерасын утурлай дагы жолуксак келесиде үмүт кылам. Туура. Рахмат. Чоң рахмат.